لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis jana anın düşündürmesi. Ekinci hadis. Umar radiyallahu anhu mындай дейт. Күндөрдүн биринде биз Аллахтын элчисинин жанында олтурган элек. Ошол учурда жаныбызга аппак кийимчен, чачтары капкара болгон бир адам келди. Анын кейпинде мусафырлык белги да жок. Эч кими биз аны тааныбайт да экенбиз. Ал келип эле Аллахтын элчисинин тизесин тийгизип, колдорун сандарына коюп олтурду да: "О Мухаммад, мага ислам жөнүндө айтып бер" деди. Аллахтын элчиси: "Ислам бул Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок экендигине жана Мухаммад анын элчиси экендигине күбөлүк берүүн, намазды толук аткарууң, зекет берүүң, Рамазан розосун тутууң жана күчүң жетсе Кабага ажылык кылууң" деп жооп берди. Ал адам: "Туура айттың" деди. Биз анын суроо берип, кара өзү тастыктап жатканына таң калдык. "Эми мага ыйман жөнүндө айтып бер" деп сурады. Аллахтын элчиси: "Ыйман бул Аллахка, анын периштелерине, анын китептерине, анын пайгамбарларына, акырет күнүнө жана жакшылык менен жамандык тагдырдан болооруна ишенүүң" деп жооп берди. Ал адам: "Туура айттың" деди. Анан ал адам: "Мага эми ихсан жөнүндө айтып бер" деди. Аллахтын элчиси: "Ихсан бул сен Аллахты көрүп тургандай ага сыйынуу. Сен аны көрбөсөң да, ал сени сөзсүз түрдө көрүп турат" деп жооп берди. Ал адам: "Кыямат качандан болоорун айтып бер" деди. Аллахтын элчиси: "Бул жөнүндө суралуучу сурап жаткандан артык билбейт" деп жооп берди. Анда ал: "Андай болсо, мага кыяматтын белгилери туурасында айтып бер" деди. Анда пайгамбарыбыз: "Күндөн өзүнүн кожоюну төрөлөт, жылаң аяк, кийерге кийими жок кедей малчылар бийик имараттарды курууда бири-бирине атаандашканына күбө болосуң" деп жооп берди. Умар айтты. Андан кийин ал адам кетип калды. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин Аллахтын элчиси менден: "Эй Умар, суроо узаткан адам ким экенин билесиңби" деди. Мен Аллах жана анын элчиси жакшы билет деп жооп бердим. Чындыгында ал Жибрейил периште болчу. Силерге диниңерди үйрөткөнү келген эле деди. Сахих Бухари. Хадиске түшүндүрмө. Ислам сөзүнүн тилдик мааниси моюн сунуу, баш ийүү дегенди билдирет. Ал эми шарият жактан алганда ал төмөнкү негиздерден турат. Биринчи, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу жок жана Мухаммад анын элчиси экендигине күбөлүк берүү. Бул күбөлүк келменин мааниси адам тили жана жүрөгү менен жалгыз Аллах сыйынууга татыктуу экендигин бекем тастыктап, келменин талабын, шарттарын толук аткаруусу. Ошондой эле Мухаммад Аллах тараптан келген элчи экендигине жана анын айткан сөздөрүнө эч шектенбестен терең ишенүүсү. Ал алып келген шарият өкүмдөрүн толук аткаруусу жана ал тыйган иштерден толук тыйылуусу. Аны бардык адамдардан жогору коюп үлгү тутуусу. Анын гана жолун жолдоп, сүннөттөрүн аткаруусу. Намазды толук аткаруу. Тагыраак айтканда, намаздын убактысы киргенде шарттарына, талаптарына ылайык жана калтырбай толугу менен аткаруу. Пайгамбарыбыздын бул сөзү парыз, сүннөт жана нафил намаздардын баарысын өзүнө камтыйт. Зекет берүү. Зекет бул адамдын тапкан мал-мүлкү белгилүү бир өлчөмгө жеткенде андан милдеттүү түрдө алынуучу мал-мүлк өлчөмү. Ал шарият белгилеген адамдарга берилет. Мисалы, кедей-кембагалдарга, муктаждарга, мусафырларга, карызы көп адамдарга, жетим жесирлерге жана башка ушул сыяктууларга берилет. Рамазан айында орозо тутуу. Орозо бул таң аткандан күн батканга чейин оозду ача турган нерселерден тыйылуу. Рамазан айында орозо тутуу Аллахтын пенделерине болгон буйругу. Ажылыкты аткаруу. Шарият белгилеген убакта Кабага барып ажылык милдеттерин аткаруу ар бир мусулмандын парзы. Эгерде мусулман адам ажылыкка барууга толук шарты болсо, анда ал үчүн өмүрүндө бир жолу ажылыкка баруу парз болуп эсептелинет. Ыйман деген эмне? Ыйман сөзүнүн тилдик мааниси ишенүү, тастыктоо дегенди билдирет. Ал эми шарият жактан алганда төмөнкү негиздерден турат. Аллахка ыйман келтирүү. Тагыраак айтканда, Аллахтын барлыгына, бирлигине ыйман келтирип, терең ишенүү. Ал жалгыз өзү гана сыйынууга татыктуу. Бүткүл ааламдын жаратуучусу, башкаруучусу, эгеси, бардык макулуктардын ырыскы берүүчүсү, чексиз кудуреттүү улук зат. Периштелерине ыйман келтирүү. Алардын бар экендигине терең ишенүү. Периштелерди Аллах нурдан жараткан. Алар Аллахтын өкүм буйруктарын кечиктирбестен дароо аткарышат. Эч качан Аллахтын буйругуна каршы чыгышпайт.
Алар Аллах буйруган милдеттерди кечиктирбестен дароо аткарышат. Алардын ысымдары бар, кудурети жана милдети жактан бири-биринен айырмаланышат. Алар жеп ичишпейт. Алардын эркек ургачылары жок. Алар бала чакалуу болуп көбөй сыпаттарга ээ эмес. Алардын түрлөрү көп. Алардын канаттары бар. Алардын саны канча экендиги жалгыз Аллахка гана маалым. Китептерге ыйман келтирүү. Аллах тараптан түшкөн китептерге ишенүү. Аллах тараптан түшкөн китептер Тора, Забур, Инжил, Куран жана Ибрахим менен Муса пайгамбарга берилген сухуф баракчалары. Бул китептер Аллах тараптан түшкөн. Бирок азыркы күндө Курандан башка китептердин баары бурмаланып кеткен. Аллах тараптан түшкөн китептерге ишенүү бул ар бир мусулмандын парз милдети. Элчилерге ыйман келтирүү. Адамдардын өздөрүнөн чыккан элчилерге жана пайгамбарларга терең ишенүү. Алар адамзатка Аллах тараптан жиберилген. Аларга ишенүү ар бир мусулманга парз. Кимде ким кайсы бир пайгамбарды четке каккан болсо, же аны пайгамбар эмес деп танган болсо, анда ал динден чыгат. Кыямат күнүнө ыйман келтирүү. Кыямат күнүнүн болушуна терең ишенүү. Аллах бардык адамдарды акыретте кабырлардан тирилтип чыгарат. Ал күндө бүткүл адамзат Аллахка сурак беришет. Ар бир адам бул жашоодо кылып өткөн ар бир иш үчүн суралат. Ошондой эле Куран сүннөттө кыямат күнү боло турган кабарларга ишенүү. Мисалы, кабыр азабы, кабыр жыргалчылыгы, пайгамбарыбыздын көлмөсү, шапат кылуусу, сырат көпүрөсүнөн өтүү, бейишке же тозокко кирүү, тагдырга ыйман келтирүү. Тагыраак айтканда, адамдын жашоосунда болгон бардык жакшылыкты жана жамандыкты Аллах Тааланын алдын ала белгилеп койгонуна, ошондой эле бардык нерсе тагдыр боюнча болоруна терең ишенүү. Анткени Аллах Таала ар бир адам баласынын тагдырын ал адам жарала электе эле жазып койгон. Ал адам ошол нерсени аткарарын Аллах Таала алдын ала билген жана аны ага тагдыр кылып жазган. Ошону менен бирге Аллах адамга тандоо укугун берген. Адамдын ар бир кылганы ал өз тандоосунун чегинде ишке ашат. Адамдын жашоосунда ар бир иш Аллахтын жазган тагдырынын чегинде гана болот. Ихсан деген эмне? Ихсан деген сөздүн мааниси Аллахка карата жакшылык жана айкөлдүк кылуу. Башкача айтканда, ар бир кылган ибадатты, иш-аракетти ал үчүн жана чын ыхластан аткаруу. Аллахты көрүп тургандай сыйынуу. Сен аны көрбөсөң да, ал сени көрүп турарын анык билүү жана ар бир иште пайгамбарыбызды ээрчүү. Хадистен алына турган пайдалар. Биринчи, пайгамбарыбыздын кулк мүнөздүүлүгү жана айкөлдүгү. Себеби ал дайым сахабалары менен чогуу турган. Алардын арасында өзгөчөлөнгөн эмес, өзүн өйдө коюп текеберленген эмес. Экинчи, периштелер ар кандай келбетте кубулууга жөндөндү. Анткени хадисте Жибрил периште адам кейпинде келди. Үчүнчү, мугалим менен окуучунун ортосундагы адеп. Себеби Жибрил периште пайгамбарыбызга бетме-бет тизе чөгүп отурду. Төртүнчү, ислам дининин артыкчылыгы, айрыкча анын эң негизги түркүгү болгон күбөлүк келменин ордунун бийиктиги. Себеби адамзатка кандай пайгамбар жиберилбесин, алар эң биринчи эле дааватты ла илаха иллаллах келмесинин шарттарын аткарууга, Аллахка гана сыйынып, ага гана ыйман келтирүүгө чакыруу менен башташкан. Бешинчи, ислам 5 түркүктөн турат. Алтынчы, намаздын маанилүүлүгү жана фазилеттүүлүгү. Ал күбөлүк келмесинен кийин эле айтылды. Себеби ал эң улуу ибадаттардан болуп саналат. Жетинчи, намазды толук жана туура аткаруу. Башкача айтканда, анын важиптерин, сүннөттөрүн, мустахабтарын жана адептерин толук аткаруу. Сегизинчи, Рамазанда орозо тутуу, Каабага ажылык кылуу жана зекет берүү исламдын түркүктөрүнөн болуп саналат. Тогузунчу, ислам менен ыйман бири-биринен айырмаланат. Мына ошол себептен Жибрил периште экөөсүн эки башка сурады. 10. Исламдын түркүктөрү сыяктуу ыймандын да түркүктөрү бар. 11. Эгерде ким ыймандын бир эле түркүгүн четке каккан болсо, анда ал динден чыгат. 12. Кыяматтын качан болоорун жалгыз Аллах гана билет. Анткени адамзаттын эң улугу болгон Мухаммед пайгамбар жана периштелердин эң улугу болгон Жибрил периште да анын качан болоорун билишкен эмес. Aqulu qawla hadha astaghfirullah li wa lakum.